Президент Садыр Жапаров бүгүн мамлекеттик сапар менен Азербайжанга келди. Бакунун Гейдар Алиев атындагы эл аралык аэропортунда өлкө башчыны Азербайжандын премьер-министринин орун басары Шахин Мустафаев тосуп алды. Баку шаарынын эл аралык аэропортунун флагштокторуна Кыргызстандын жана Азербайжандын мамлекеттик желектери илинде килем төшөлүп, ардак кароолдун ротасы тизилди. 24-25 апрелде боло турган сапардын алкагында мамлекет башчы Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле мындан ары өнүктүрүүнүн жана натыйжалуу өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулайт. Азербайжанда кыргыз киносунун күндөрү расмий ачылды. Иш-чарага Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Тимурлан Ажималиев, Кыргызстандын Азербайжандагы элчиси Кайрат Осмоналиев, Азербайжандын маданият министринин орун басары Гусейнов Мурат Фаритоглу, атайын чакырылган расмий коноктор эки өлкөнүн маданият жана искусство чеберлери, Баку шаарында жашаган кыргыздар жана мекендештер катышты. Саамалыктын алкагында кыргыз кино ишмерлери боюнча атайын даярдалган сүрөт көргөзмө дагы сунушталды. Кино күндөрүнүн расмий ачылышында режиссер Руслан Акундун Бейишинин таманында тасмасы кыргыз тилинде көрсөтүлүп, Азербайжан тилинде субтитр менен коштолду. Президент Садыр Жапаров башкы прокурор Курманкул Зулушевка жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Турганбаевка сөгүш жарыялады. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Өлкө жетекчиси буга чейин президенттик администрациянын комиссиясына прокуратуранын айрым кызматкерлери жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин лицензиялоо боюнча комиссиясынын ишине кийлешкени боюнча маселени карап чыгууну тапшырган. Бул фактылар УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин кызматтык айтылганы белгиленди. Буга байланыштуу баш прокурор Курманкул Зулушевке жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Турганбаевке кол алдындагыларды көзөмөлгө албаганы үчүн сөгүш жарыялады. Мындан тышкары Зулушевке орун басары Кубан Адил уулунун ээлеген кызматынан бошотуу, дагы эки башкармалыктын жетекчиси Мирлан Майтпасов менен Авазбек Аликуловго сөгүш жарыялап, ротациялоо тапшырмасы берилди. Министрлер кабинети 1 майдан тартып электр энергиясынын тарифтерине өзгөртүү киргизет. Тиешелүү токтомго Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Мурда маалымдалгандай, өзгөртүү киргизүүнүн мөөнөтүн жылдыруу энергетика тармагындагы каржы тартыштыгын жабууга кошумча каражат алуу максатында жүргүзүлүп жатат. 2024-жылдын 1 майынан тарта электр энергиясынын тарифтери 1 киловатт-саат үчүн 1 сом 11 тыйын, эгер 700 киловатт-сааттан ашкан учурда 2 сом 39 тыйын, аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн 55 тыйын, бюджеттик керектөөчүлөр үчүн 3 сом 76 тыйын, безлимит 3 сом 63 тыйын. Чүй облусунда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүүдө. Бул тууралуу президенттин Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ 23 апрелде Чүй районунун 11 жылга айыл аймагынын Карагул капчыгайында сел жүргөн. Учурда аталган аймакта 1 жүктөгүч жана 2 экскаватор иштеп жатат. Ошондой эле күн мурун нөшөрлөп жааган жаандан улам Бурана айыл аймагындагы Бурана дарыясынын деңгээли көтөрүлгөн. Буга байланыштуу Жаңы Жол жана Ак Бешим айылдарындагы арыктар тазаланып, көпүрөнүн айланасы иретке келтирилди. Россиянын Оренбург облусуна багытталган гуманитардык жардам 23 апрелде жерине жеткирилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, 350 тоннадан турган жардам кербени узак жана татаал жолду басып өтүп, облустун эки аймагына 10 унаадан бөлүндү. Тактап айтканда, Оренбург жана суу каптоодон эң көп жабыркаган Орск шаарына жеткирилди. Белгилей кетсек, климаттык өзгөрүүлөрдөн улам Урал дарыясындагы суунун деңгээли көтөрүлүп, Оренбург облусунда 29 миңден ашуун турак жайды, 19.556 короо жайды суу каптап, аймактардан 17 миңден ашуун эл эвакуацияланган. Бүгүнкү күндө суунун деңгээли акырындык менен тартылганы менен 12.202 турак үйдө суу каптап турат.